Кимде-ким тамак жеп атканда өзү бисмилла деп айтыш керек да. Анан бисмилланы айтпай унутуп калсаң, тамактын ортосунда аягында бисмиллахи аввалаху ва ахираху деп коюш керек да. Бул хадис. Бисмиллахи аввалаху ва ахираху деп койсоңуз, сиз менен чогуу шайтан канча жесе ошо кусат экен да. Демек биринчи билип алайлы туугандар, бисмилла менен тамак жейли. Бисмилласыз жесеңиз шайтан сиз менен чогуу жейт. Бул жерде биринчи жамандык ушу, жүрөгүңүз караңгырайт. Жүрөккө дак келет. Шайтан кошо жегенден кийин ал тамакта береке болбойт. Ал тамактан кийин ибадат болбой, под вопрос иши. Ахирет курулбайбы ал тиякта турсун? Пайгамбарыбыз айткан, кандай гана маанилүү иш болбосун, бисмилласыз башталса, анын эч кандай аягында жакшылык жок деген. Ошон үчүн бисмилланы унутпаш керек, буну билип алайлы. Эми инсансың, урсак ачып кетти. Ар нерсени сүйлөп атаңа, урган бойдон келдиң, дасторкон жайылган, 2-3 салып бердиң, анан эске келди. Кыскасы ушуну түшүндүк. Бисмилласыз ким إن أردتم أن تكونوا شامة بين